Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы бизнес чөйрөнү колдоо жаатында мамлекеттик органдарга милдеттер коюлганын, ишкерликке жагымдуу шарттарды түзүү улантыларын билдирди. Мамлекет ченемдик укуктук базаны жакшыртуу жана инвестиция тартуу аркылуу чакан жана орто бизнеске жардам берүү аракетин көрүүдө. Алгач ашыкча текшерүүчү органдардын түйшүгүнөн жеңилдетүүлөр киргизилген эле. Көп азап тозокту көрдүк чынын айтканда. Ошо кездеги проверкалар эчтеке эми барлык нерсе жаңы болгондон кийин күнүнө 3-4 проверка келет. Ошо налоговыйдан эле келет. Өздөрү да билбейт эмне текшерип атканын. Текшерет. Ал кезде жана кассовый аппарат дегенди киргизип койгондо бул товарды кайдан алдың, бул товарды эмне кылдың, анан документи барбы, анан лицензиясы барбы, парфюмерия саткан дүкөн болчубуз да. Анан ошонун баарына документ. Документ тияктан барып карасаң, бишчилеп эле күн көрүп аткан оптовиктер эме товар берип аткан адамдардын баары барчы деп дары сүйлөшпөйт чын. Айла жок ушундай күндөрдү көрдүк эми. Ошентип анан кичинеде мынтип айла ар бир тыйынды эсептеп отуруп, отубузга туруп калдык. Чын эле мунун баары жеңил эмес. Зейнеп Казыбакова 51 жылдан бери мына ушул ишкерчиликтин оор жүгүн аркалап келет. Өлкө башчысынын дагы бир жарлыгы менен ишкерлерди салыктык чегерүүлөрдөн бошоткон жарлыгы да ал сыяктуу ишкерлер үчүн чоң колдоо болгондугун белгилейт. Майда анан жанагы орто бизнес кичине өсүп, кичине баягы көп коррупциядан кутулуп, көп ар кандай не только өкмөттүн налогу, бөлөк налогтордон да кутулуп, баары мындай бутуна туруп келатат да чынын айтканда. Анан могу акыркы президентибиздин берген жарлыгы аябай сонун болду чын эле. Эми биз мындай орто бизнеске киребиз да. Жеке жана кичинекей ишкер деген ал жанагы базарда туруп күнүнө сатып, күнүнө өзүн багып аткан адамдар да чын эле. Биз ортого киребиз. Эми чоң ишкерлер чын эле эми чоңдур, аларды өзүңөр деле түшүнөсүңөр. Алар чын эле ал налогтордон качпаса болот. Бизге чын эле кыйын болуп жүрдү да. Нурсултан Алымкулуу уулу жаш ишкерлердин катарын толуктайт. Ал алгач пластик эшик терезелерди даярдоочу ишкананы, кийин эмеректерди даярдоо жана сатуу ишкерчилиги менен алектенет. Анын айтымында мындай колдоо анын ишин алга жылдыруу үчүн жакшы жардам болот. Анткени 1 жыл ичиндеги салыктык чегерүүлөргө бир топ каражат бөлүнөт. Ал муну менен дал ушул салыктан качып чакан иш менен көмүскөдө алектенген ишкерлердин да ачыкка чыгып, иш алып баруусуна жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп жаткандыгын белгилейт. Угуп алып аябай кубандык. Себеп деген кезде жаңы ачылган кезде эле налогтон келишип эле баягы патентти сурап, ар бир товардын текшерүү учурунда бизди көбүрөөк кыйначу эле. Эми азыр жарлыкты кече угуп алып, жеңилдикти угуп алып аябай кубандык. Чындыгында аябай ишкерлер үчүн бир жеңил болду. Мисалы биз өзүбүз 2 магазинге, ошол эле 2 ишчибизге бир буга чейин жылына бир 50 000 сом төлөгөн болсок, болжол эсеп менен бул сапарда бир 3 эсе кыскарат экен, балким бир 10-15 000 сом төлөйт экенбиз. Ушундай бир жеңилдиктери аябай бизге жакты. Чакан иш баштагандар, көмүскөдөгү налогко көрүнбөйлү деп иш кылып аткандар баягы ачыкка чыгып, дагы алардын ишине дагы бир оңтойлук бир жаратат да. Себеп деген кезде ал бекинип рекламасын сыртка чыгарбайт, бирок өзүнүн ички клиенттери менен иштешкен. Эми бул жарлыктан кийин ошол көмүскөдөгү ишкерлер дагы толугу менен ачыкка чыгып, рекламасын кылып, эл алдында мындай өзүнүн дагы бизнесин, өзүнүн ишин дагы кеңейтүүгө бир мүмкүнчүлүк болуп берди да. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киреше салыгын жана камсыздандыруу төгүмдөрүн кошпогондо салык салуунун патенттик системасын оптималдаштыруу аркылуу жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин товарларды жеткирүүнү, калкка жумуштарды жана кызматтарды көрсөтүүнү жүргүзгөн субъекттерди бардык салыктарды төлөөдөн бошотууну кароо жагы сунушталууда. Бул боюнча жалпы эле ишкердик чөйрөсүндө жүргөндөрдүн ою позитивдүү маанайда. Азыркы учурда кичи жана орто бизнестерде көмүскөдө отурган учурлар бар. Көмүскөдө болгон бул жарлык көмүскөдөн чыккандан түзмө-түз таасирин берет. Коррупциянын түпкү тамырын менен жокко чыгарылат. Неге дегенде баары тең ачык айкын болгондо баарына көрүнөт, билинет. Баары тең кандай десем, кандайдыр бир текшерүү органдардан мисалы коркуу сезими ишкерлер үчүн жок болот го деген ишеничтебиз. Ишкерлер өлкө экономикасын көтөрүүгө олуттуу салым кошуп жатканы белгилүү. Мындан улам өлкө башчысынын ишкерлерге жеңилдиктерди берүү жаатында жүргүзгөн саясаты ишкерчилик чөйрөсүн өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзөт. Рахат Бишалиева, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.